Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Кой сүйүүчү коом, бүгүн биз сиздерге сатыла турган арашан койлорун көрсөтүп беребиз. Учурда биз Чүй облусунун Жайыл районуна караштуу, тагыраак айтканда Кара-Балта шаарына жакынкы Петропавловка деген айылдабыз. Кара-Балта шаарынын күн чыгыш тарабында, Бишкек шаары тарабында. Бекзат деген агабыздын мындай 40тан ашуун чоң койлору сатыкка чыкты туугандар. Мына ушу койлор краска басылгандары бар, краска басылбагандары бар туугандар. Эки түрлүү соода. Краска басылгандарын бир алсаңыздар болот, краска басылбагандарын бир алсаңыздар болот. Үчүнчүсү общий баарын бир соода кылсаңыздар дагы болот туугандар. Мына ушул чоң койлор, ичинде бооздору бар, козулары сүттөн бөлүнгөндөрү да бар, 40тан ашуун кой туугандар. Ушулар сатылат. Баалары келишимдүү. Бирок биринчи айтып коеюк. Мына ичинде жакшыларына краска басылган. Краска басылгандары бир жарымыдан почти жарым экен, почти жарымы туугандар. Анан краска басылбагандары мына краска басылгандарына караганда төмөнүрөөк баа. Жо, бүт баарын алам десеңиздер, мына туугандар 40тан ашуун кой, келип эсептеп көрүп, өзүңүздөр соодалашасыздар. Баалары келишимдүү. Эми мындай чоң көп количествода кой алам дегендер, эми өзүңүздөр чалып, келип көрүп, жанакы акырын-акырындык менен сооданын процесси жүрөт туугандар. Буйруса, койлор негизи чакан койлор эмес экен. Көпчүлүгү 90 плюстары дагы бар. Көбүнчө 90дук койлор окшойт, 90 көп эле. 90 көп эле. Мындай красавицалар да бар экен ичинде. Ушундай койлор каяктан келген койлор? Негизи кандай линиядагы койлор? Негизи 70% Тимуровский линия, 30% Мадановский, анан Байковский линия. Аюп, Тимур, Мадан Байкелен линияларынан, Булардын арасында булар козуларын бөлгөн да ошондо тура. Козуларын бөлгөнбүз, ошол себептен биякта козуларын эки жакта турбайбы. Козуларын бөлгөндөрдүн баарын биякта коюп. Азыр мындайча айтканда кысыр десек болот. Кысыры бар, арасында ушу Сарпейдин баласынан качкандары бар арасында. Эми кайсы экени белгисиз, бирок качкандары болгон. Мен көргөнмүн. Точно айта албайм. Бир кой авган экен, Жок, бул авган эмес, арашан эле. Башында авган болгон да. Мына ол койбу, бул арашан экен. Туугандар, мыногу Шарпейдин эң акыркы баласы экен. Азыр барып көрсөтөбүз. Ошол кочкор ушулардын ичинде жүрүптүр. Качып калган болсо күзгө жакын туйт да. Машалла. Ичинде эми азыр бизде кой баккандар күчтүү болуп кеттиңиздер. Кайсы кой экенин эксперт болуп атып койдуңуздар. Эми дүң соода баары бир башка. Ушулар сатыла турган болсо, эш менен өзүңүздөр байланышып көрүңүздөр. Туугандар Кара-Балта тарапта турат. Чындыгында мына өтө чоң койлор. Жаштарынан сурап коем, ага чейин мына машалла. Бооз болсо туугандар, мына ушул кочкордон качкан болот. Шарпейдин эң акыркы баласы. Эң акыркы баласы. Лекитишпи ошондо? Лекитиши эми жаңы сая баштады. Мына экстерьерлерин көрсөтүп коелу. Мунун тет жакта азыр көрсөтөбүз. Пробник эки козусу бар экен, Машалла. Кой жүрсөк болобу? Болду. Азыр да кошуп турасызбы, сатылып кеткиче же не кыласыз? Кошуп тура берет, Мына. Азыр баары издеп атат. Мейли туугандар, бул жагы бактыңыздардан кошуп койсо күздө туйт, сиздерге жакшы. Эми азыр жакшы койлор тууган деле же өзүнүн баасын актап атат, же ашырып жиберип атат, как минимум жарым баасын актап берет козусу. Кочкор өзү дагы мына Шарпейдин эң акыркы баласы экен. Светлый, симпатиясы жакшы кочкор экен, көрдүңүздөр. Анан шеф, булардын жаштары кандай койлор? Канчанчы туут койлор көбүнчө? Жаштары 3-чү тууттан өйдө да. Эң немелери жашы ошо 3 туут болгон. Анда 6 кишиден өйдө карап кетет экен да? Өйдө карап кетет, бирок жере турган убагы да булардын. Анан ушундай да сурап кое берели. Кээ бир суроо мындай ыңгайсыз болушу мүмкүн да, эми сизге баягы картайып кеткен болушу мүмкүн дейт да, бирок картан кой кебетесинен билинип калат, Кебетесинен билинет, обязательно билинет картан кой. Бирок бизге өтө картаңдар жок да. 3-4 тууттар экен анда, Эми баягы кой мындай эң төл бере турган мезгилине келиптир туугандар.
1, 2, 3 тутка чейин кой баары жаш кой болуп эсептелинет. Мына ошол койлор сатылат туугандар. Экран астындагы ээсинин телефон номерлерине чалып байланышасыздар. Биз сиздерге койлорду мына бир четтен көрсөтүп бердик. Мына койлор көрүнүп турат. Туугандар, жаккан болсо, ичинде эки эле кой кара, калганы кызыл койлор. Көрүп турасыздар. Ушул койлор жаккан болсо, ээси менен байланышып сүйлөшүңүздөр. Мына. Машалла, мына ушул койлор сатылат туугандар. Дареги кара балта тарапта. Машалла, мына. Мындай сулуу ургач козулар экен булар. Булар быйыл эрте туулгандар, Сүттөн бөлүнгөндө. Ноябрь, декабрь. Буюрса мына эрте туулгандар дей береличи. 8 баш ургачы. Бул кайсы кочкордон десеңиздер, Корабльдин небересинен. Бирөөсү Арнольд да, Гулливер болуп калат. Арнольдтун кызы экен бирөөсү. Калганы Корабльдин линиясы, Быйылкы төл основном ошо Корабльдин небересинен экен туугандар. Мына 8 баш, ушундай ургачы козулар. Бияк айдап коюңуздар. Эми буларда келип көрөсүздөр, кой кылган, көрүп турасыздар. Жүнүн 40 койгон. Буюрса ушулар сатылат. Булардын да баалары келишимдүү. Эми мындай келишимдүү дегенде кетик ургачы койлорго кошуп аласыздар, кандай эми келишесиздер. Анан тетиякта быйылкы жаш ургач, быйылкы жаш козулар бар, ошолорду обзорго көрсөтүп коебуз. Булар эми бир аз койлорду ээрчип качып атат туугандар. Атак токтуларды бир көргөнгө аракет кылып коюңуздар, Машалла, мына. Кимге жакты, бизге жакты. Кулактары жайлуу, учук кайкалап, куйруктары да сонун экен. Машалла, күн бүркөй туугандар. Бираз темная көрүнүшү мүмкүн. Аба ырайы бизде мындай. Буйруса, мына көрүп коюңуздар. Ушулар сатылат туугандар, 8 баш. Мына Шарпейдин кызы, кичинекей. Ортодо. Ушул Шарпейдин кызы экен. Бул жактан эркек козулар сатылат экен. Эркек козулар чоң кичинекей ар кандай келип көрөсүздөр. Bir обзор кылып коелу туугандар. Энелери бул жак, бул жак болсо мына козулар. Ушул козулардын эркектеринен сата берет экен. Кааласаңыздар келип энеси менен соода кыласыздар. Кааласаңыздар өзүнү сүттөн бөлүнгөндө алып кетем деп. Кааласаңыздар энеси менен алып кетип, кийин энесин алып келип берем дейсиздерби? Кыскасы эми сооданы өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. 50 000 сомдон жогору башталат экен. Эркек козулардын баалары туугандар. Мына. Канча эркек коз бар примерно? 20дай бар экен туугандар. Мына ону кичинекей дагы. Эркек. Кулагы ошо элин салып элексиз, бирка дагы. Кулак таза экен. Ичинде да коз көп экен, ичинде да көрсөтүп коеюн. Машалла. Мына жамаат көрүп коюңуздар. Мына көрдүңүздөр туугандар. Мына ушул жакта жаш козулар бар. Мына эркек мына шалпан кулак. Эркек. Мына эркек. Тетиги көрдүңүздөр, Мына. Кыскасы бир жумалыктан баштап 4 айга чейин бар окшойт, мен бул жерде. 4 айдан бирөөнө калган 3 айга чейин. Көпчүлүгү 3 айга чейин, уже жаңы туулгандан баштап сүттөн бөлүнө баштаганга чейинкилер мондай чоң очколор да бар экен. Бирөө эле. Ушул козулардан алам десеңиздер, байланышып көрөсүздөр мына. Козулар жакшы козулар, көрдүңүздөр. Темный эмес. Жиликтүү чоң козулар. Өзүңүздөр да көрүп турасыздар. Мына. Ичинде мына эркектер жүрөт. Корабльдин небереси экен булардын аталары туугандар, туугандар. Булардын аталары Корабльдин небереси. Ошондо линиясы Корабль болот. Корабль баягы атактуу Корабль. Эне жагынан Тимуровский маткалар бар экен, линиясы ошондон.